менен комитетте караганбыз. Бул жерде айдоочулардын ошо эмнеси чөнтөгүнө көбүрөөк акча түшсүн деген максатта койгон эмеспиз. Бул жерде саат ошол каттамда узагыраак иштесин деген максатта койгонбуз. Анын кепилдигин жогорулап бергенден 20 сомго чыгарып бергенден кийин көп ошол узагыраак убакыт иштешинин кепилдигин АПТнын жетекчиси өзүнүн мойнуна алган. Bunu толук öğretimi sizlerge айтып коеюн. Биз алардын эмнеси үчүн 20 сом көтөрүп аткан жерибиз жок. Рахмат. Кийин сөз Алмазбек кызы Назимада. Рахмат. Сунуш жанагы жогоруда Сонунбек Жусупбаев Курматович айткан жанагы 400 тармакча маршруткалар кайра ордуна айтып келсин деди. Жүргүнчүлөр баш агенттиги өзүңүздөр көзөмөлгө алыңыздар, сөзсүз келсин, ошол кетип калган маршруттар караңыздар, жоопкерчилиги чектелген колдор менен тыгыз байланышып иштеңиздер, маршруткалардын санын көбөйтүңүздөр, ичин мындай тазалык жагын, санитардык техникалык нормаларын карап коюңуздар. Анан сөзсүз ушул жүргүнчүлөр баш агенттигинин да бир сунуш ушул франшиза өткөзүп атканда, техник кароо өткөзүп атканда 4-чү категориядан ичине көтөрүңүздөр. 1-чи, 2-чи, 3-чү категория, 4-чү категория маршруттар менен жакшылап карап өзүңүздөр жакшы иштеңиздер. Рахмат. Рахмат. Кийинки сунуш Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу жыйын катышуучулары. Бул жерде шаар кеңешинин аппаратында отурганда биздин айдоочуларыбыз көп ирет бизге ошо айдоолор менен келип атышат. Ал аманатты нерселерге жеткизип коеюн деп чечти. Биз биринчиден ошол айдоочуларыбызга үй жумайдын кымбаттаганына карабастан ошол элибизди элеп келген үчүн бир чети ыраазычылык айтсак дагы болот. Мына бүгүн саат ичи ошол жол кирүү маселесин көтөрөбүз деп мына сессияны кезексиз чакырып отурабыз. Келген айдоочулардан мындай бир сунуштар келип түшкөн, ошол сунушту мен сессияда сиздердин баарыңыздарга маалымат боюнча чечтим. Ал сунуш төмөндөй деп атат. Сиздер ТДКны өткөзүпсүздөр. ТДК өткөндөн кийин ТДКда болгон сөз дээрлик айдоочулардын баарына жетти. 15 сомго көтөрүү боюнча окуучулардын төлөмү 5 сом боюнча калтырылды деп чыкты. Анан алардын суроо талабы ушундай болуп атат. Окуучулар айыл жергесинен шаар жергесине чейин келип окуп келишет, билим үчүн ушу 5 сом кошуп жок дегенде бир 10 сом койсоңуздар биздин дагы бир аз болсо да проблемабыз чечилет деген нерсени айтты. Бирок депутаттардын тандоосу ошондой болуптур. Биз сиздерден сураган тилектерди ошол окуучулар окуу мезгилинде гана 5 сомдон төлөсө, окуудан чыккандан кийин алар ар кыл кружокторго барат дейт. Айдоочулар ар бир окуучумун деле таанып калыптыр. Кайсы үйдөн чыгат, кайсы басмактан чыгат деген нерсени баардыгыбыз билебиз. Окуудан бүткөндөн кийин дейт, биздер ошол кружокторго барышат дейт, игровой залдарга кетип барышат дейт, глобуска кетишет, башка кетишет дейт. Ошон үчүн дейт биздер воскресенье күнү андан кийин дейт окуу маалында гана деген сунушун айтышты. Биз сиздер айткан нерсени айттык. Ал окуучу деген статуска ал жөнүндө биз көтөрө албайбыз десек, ошол дем алыш күнү, базар күнү каникул убагында эл төлөгөн акчаны төлөп берсин деген сунушту айтты. Ошол сунушту мен сиздерге жеткизип коюшту туура көрдүм. Добушка коюп, ошол боюнча өзүңүздөрдүн пикириңиздерди айтсаңыздар. Ал окуучу да, ал суббота, воскресенье ал окуучу. Азыр окутсаңыздар, урматтуу депутаттар, сөздөрүлөр. Ушундай жамаада бир эки үч айдоочулардын бригадирлер келип geçti de okuşlar da geldi na hoştan başlardan da Cevos'tan da Yugoslav'dan Cevos'tan Kızılkı'dan da Japalak'tan da 15 okuyucu da pazar günleri toplanıp çıkışat da o şöyle bir kanesten bir kanes geçen geçecek değil de Urmаттуу депутаттар,
Элдин ойдун Екі шофердің мәселесі болады. Hazır, bırakmaz yanımız. Mындай бензин менен адамдын жашоосу өтпөгөн керек да. Рахмат, урматтуу депутаттар. Анда сунуштар бүткөн болсо, сунуштар бүткөн жок, сунуш